Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүү мекемелеринде соттолгондорго паспорт берүү иши улантылып жатат. Бүгүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Аламүдүн районунун Молдовановка айылындагы номер 1 түзөтүү мекемесинин администрациясы мамлекеттик каттоо кызматына караштуу Аламүдүн райондук калкты каттоо жана паспорт берүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте 12-сине паспорт беришти. Түзөтүү мекемелеринде 1500дөн ашууну паспортко муктаж болсо, мамлекеттик каттоо кызматынын райондук калкты каттоо жана паспорт берүү бөлүмдөрүнө 800дөн ашуун соттолгондордун материалдары жөнөтүлүп, бүгүнкү күндө анын 94-ü паспорт алды. Мындан сырткары түзөтүү мекемелеринин социалдык кызматкерлери тарабынан сот жана тергөө органдарына суроо каттары жөнөтүлүп, алардын жоголуп кеткен паспорттарынын 80 даанасы кайтарылып, абактагылардын өздүк иштерине тиркелди. Паспорт берүү бул жазалангандарды түзөтүү мекемелеринин өндүрүшүнө жумушка орноштуруу, аларга социалдык жөлөк пулдарды төлөп берүү, никеге туруу жана пенсиялык камсыз кылуу. Ошондой эле камак жайынан бошонуп чыккандан кийинки убакытта ар кандай социалдык көйгөйлөрдү чечүү жана жумушка орношуу маселелеринде чоң өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө 800дөн ашуун соттолгондорго паспорт алуу үчүн документтер жөнөтүлгөн мамлекеттик каттоо кызматына. Мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери биздин кызматкерлер менен социалдык кызматкерлер менен биргеликте атайын макулдашып, сүйлөшүп, мекеменин ишине кирип, соттолгондордон сүрөткө тартып, тиешелүү документтерин толтуруп атышат. Андан кийин ошол 14 күндүн ичинде паспорттор даяр болуп, төлөмдөрү болсо соттолгондор же болбосо соттолгондор туугандары аркылуу жүргүзүлүп атат.